Sen dagы эле телефон чукулап отурасыңбы? Ар кимдин сүрөтүнө лайк басып, болор болбос пост окуп, же китеп окуп жатасыңбы? Негизи эмне үчүн китеп окушубуз керек? Ушул суроого жооп жазып, китеп утуп ал. Конкурстун толук шарттары видеонун аягында. Кандайсыңар достор? Мен Жаныбек Абидетегин. Жаңы 2020 жылыдагы мен силерге кызыктуу, пайдалуу китептер жөнүндө айтып бере берем. Мына барыбыз жакында эле кышкы эс алууга чыгып келдик. Араңардан кимиңер буга чейин биз сунуштаган, Билл Гейтс сунуштаган же мен сунуштаган китепти окудуңар? Араңарда барбы? Мына ушул эмне үчүн китеп окушубуз керек деген китепти окуган. Эгер сиз бул китепти окуй элек болсоңуз, анда бул видеонун аягына чейин көрүңүз. Эмне үчүн китеп окушубуз керек? Бул китептин автору Мамбет Асан Ибраев. Китеп 2019 жылы чыккан, учурда кыргыз окурмандары тарабынан кызуу окулуп жатат. Биз эмне үчүн китеп окуйбуз? Кээ бирибиз кесибибизге байланыштуу, кээ бирибиз эрмектеп убакыт өткөрүү үчүн, ал эми айрымдарыбыз өзүбүздү өнүктүрүү үчүн китеп окуйбуз. Бирок жөн эле китеп окусак болобу? Жөн эле. Кээде жөн эле убакыт өткөрөбүз, жөн эле тамак жейбиз, жөн эле башка иштерди жасай беребиз. Эгер сиз, урматтуу көрөрман, ушул китепти жөн эле окусаңыз, сизге китептер дүйнөсүнүн эшигин ачат. Мына бул китепти ачып карай турган болсок, сен китепти ачсаң, китеп сени да ачат дейт. Чыңгыз Айтматовдун сөзү менен башталыптыр. Мен бул китепти ачып атам. Цундоку деген эмне билесизби? Цундоку деп Жапонияда көп китеп сатып алып, аны окубаган адамдарды аташат. Кудай сактасын. Кудай сактасын андай китеп адам болуудан. Тескеринче китепти көбүрөөк окуйлу. Мынакей достор, бул китеп биздин китеп окууга болгон көз карашыбызды өзгөртөт. Эмне үчүн? Анткени бизге эмне үчүн китеп окуубуз керектигин, китепти кантип окуу керектигин, жана китепти окууда кандай пайдалары бар экен, жана ал пайдалар аркылуу кандай жетишкендиктерге жетип, кандай ийгиликтерди багынта алабыз. Мына ушуларды жакшы баяндап берген. Ошондой эле ошол ийгиликке жеткен адамдар кимдер? Кыргызстандагы адамдар кимдер, дүйнөдөгү адамдар кимдер? Алар тууралуу баяндалган. Андан сырткары дүйнөдө эң көп окулган китептер, Кыргызстанда да эң көп окулган китептер, ошондой эле китептин чордону, китепкөйлөрдүн ордосу болгон китепканалар жөнүндө дагы баяндалган. Негизи бул китептин негизги ураны, мынакей артында жазылып турат, китеп мени кантип өзгөртө алат деп ойлогон болсоң, анда колуңдагы китепти кара. Мынакей достор, эгер биз китеп окууга болгон көз карашыбызды өзгөрткүбүз келсе, ушул китепти окуйлу. Бул китеп болгону сиздин өзү 120 беттик китеп, сиздин 40 мүнөттүк убактыңызды алат. Жана бул китепти окуунун негизги максаты мен жана видеомда айткандай, жөн эле окуңузчу. Жөн эле окуңуз, китептер дүйнөсүнө болгон эшикти ачыңыз, андан кийин көп кызыктарга батыңыз. Конкурстун шарттары: биринчи, YouTube каналыма каттал. Экинчи, эмне үчүн китеп окушубуз керек деген суроого өз оюңду жазып, бул видеону китеп белек хэштеги менен Facebook'та бөлүш. Үчүнчү, ушул видеонун аягына коммент калтыр, аты жөнүңдү жаз. Эң жакшы ою менен бөлүшкөн катышуучуну 1 февралда тандайбыз. 1, 2, 3. Китептер берген күч. Достор, каналыма жазсаңар, китептер менен чогуу машыгабыз.